Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич жана генерал-полковник Камчой Кыдыршаевич, мен Такыбаев Бектур чечилбей жаткан көйгөйлүү маселем менен сиздерге кайрылып жатам. Виголд деген бриллиант саткан магазиндин ээси Касымова Венера деген адам Абжалов Ерлан экөөбүздүн 340 000 долларлык эки магазинибизди ОПГ менен коркутуп өзүнө өткөрүп алган. Россия Кореялап жүрүп эки үй бүлөнүн кашыктап тапкан рызкысын какшатып тартып алып, акчабызды бербей, мыйзамга дагы адамгерчиликке дагы жатпаган аракеттерди жасашып, жетекчи тааныш билиштери аркылуу бизди кыйнап жатышат. Бул боюнча милицияга бир канча жолу кайрылганбыз. Кылмыш иши козголгон. Алдамчылык, коркутуу, ОПГ менен коркутуу, тартып алуу, контрабанда беренелери турса дагы колубузда карыз экенин далилдеген распискалар 2 айда төлөп берем деген видео материал далилдер турса дагы кызматкерлер чара көрбөй жатышат. Бул адамга карата тийбегиле деген жогорку жактан көрсөтмө бар экенин ачык эле айтышууда. Кылмыш иш райондон шаарга, шаардан областка өтүп чечилбей эле келе жатат. Бирок тергөө иштери башталаары менен министрликтен тийбегиле деген буйрук келди деп ишибиз токтоп калып жатат. Укук коргоо органдарында тааныш, жердеш, ага инилери бар экен, акчабызды дооласак өзүбүзгө күч колдонуп жатышат. Жок нерселер менен тергөөгө чакыртышат, машинелерибизге чейин арестке салып койгон, же четишпейт, атайлап, жылдап созушуп, чечим чыгартышпай, жада калса чоң жетекчиликтердин айымдарына чейин мамилем бар түз эле деп өзү мактанып эле жүрөт. Мындай таанышы күчтүү адамдарга мыйзам башкача иштеп жатат. Ал эле эмес, телеканалдардан кайрылуу жасасак, кысым жасашып, чыгартпай коюп жатышат ал жактан дагы. Урматтуу президент, урматтуу генерал, бизге карата болуп жаткан адилетсиздикти жана Венера Касымованын кылмыштуу аракеттерин тиешелүү органдар карап, изилдеп чыгып, чара көрүп берүүсүн өтүнөбүз. Жана ушул ишти өз көзөмөлүңүздөргө алып берүүңүздөрдү сиздерден суранабыз.